Токтогул шаарында бүгүн салтанаттуу майрам. Эргеш Ормонов атындагы стадион аренасынын ачылуу аземи майрамдык чоң салтанатта белгиленүүдө. Мына ушул стадион аренасы 3600 орунга ыңгайланган. Заманбап бардык шарттары түзүлгөн. Бүгүн биз тарыхый күндүн күбөсү болуп турабыз. Тоолордун курчоосунда жайгашкан Токтогул шаарында жаңыдан жаралган бул заманбап стадион өлкөбүздүн туура жолдо бекем кадам менен өнүгүп жаткандыгынын айкын далили болуп турат. Бул курулуш мамлекетибиздин күчүн, элибиздин биримдигин жана спортко болгон берилүүсүн дамазалайт. 1980-жылы курулуп, узак жылдар бою Токтогулдун башкы спорттук жайы болгон эски стадион өз кызматын татыктуу өтөдү. Бирок убакыт өтүп, ал заман талабына жооп бербей калган эле. Өткөн жылы өлкө президенти Садырбожоев Жапаровдун тапшырмасы менен Токтогул шаарына иш сапары менен келгенде, стадиондун абалы менен таанышып, аны толук жаңыртуу чечимин кабыл алганмын. Мына эми кыска убакытта жаңыдан курулуп, бүгүнкү күнү жаркырап турган бул арена ар бирибиз үчүн чоң сыймык. Бул азыркы бул 80-жылы курулуп, анан негизи эскилиги жетип калган эле. Быйыл Кудай кааласа жанагы спорт комитетинин президенти биримдигин Кашиевдин, анан Жапаровдун жеңилгеси менен мына стадион курулганы жаштар үчүн эң сонун жөнөлгө болду да, иш чара болду. Эми мындан аркы жылы Кудай кааласа мына балдар жакшы ойнойт экен, чемпион болот деген үмүт бар. Toplum komandasının 15. sınıfında